Кыргызстанда Айгүл тоосунун алдына жаңы Баткен шаары курулмакчы. Өкмөт кийинки жылы дал ушул жаңы шаардын курулушуна 1 миллиард сом бөлүнөрүн жарыялады. Андан сырткары Баткендин өздүк бюджетинен дагы 500 миллион сом бөлүнмөкчү. Азыркы Баткен шаарынан алыс эмес. Айгүл тоосунун алдына 100 миң адамга ыңгайлашкан көп кабаттуу үйлөрдөн жана жакшы жаңы инфраструктура менен камсыздалган жаңы шаар курулмакчы. Миграциядан кайтып барган мекендештер үчүн бул жаңы мүмкүнчүлүк, жакшы мүмкүнчүлүк. Эгер сиз иштин көзүн билсеңиз, ата мекендин өнүгүшүнө салым кошуңуз. Кыргызстанда вино өндүрүшү кайрадан жандандырылышы мүмкүн. Айыл чарба министри Бакыт Төрөбаев бул тармак көз жаздымда унутта калгандыгына карабай, потенциалы жакшы экендигин эскертип өттү. Алсак, жалпы талаптын болгону 1,5 гана пайызын камсыздайт. Ошентсе дагы Кыргызстандын таза абасында, таза суусунда өндүрүлгөн жүзүмдүн шарабы чет өлкөгө чыга турган болсо, сөзсүз түрдө өзүнүн сүйүүчүлөрүн таба алмак дейт министр. Урматтуу мекендештер, кайрымдуу мекендеш долбоорубуз буланып жатат. Силерге сим-карта керек болсо, биздин жарандардан алып колдонсоңуздар болот. Чыныгы безлимиттик тариф 490 рубльдан айына эсептелинет. Ошол кайрымдуулукка түшкөн акчанын 20% муктаж болгон мекендештердин муктаждыгына кетет. Сурап билүү телефондору +7 900 144 14 14. Госуслуги боюнча, биометрика боюнча, каттоо боюнча толугун силерге жардам берет. Кайрылы бериңиздер, мекендештер, колдоп жүрө бериңиздер. Ал үчүн болгону эски заводду кайра жандандырыш керек экен, жана буга болгону 200 миллион сом керектелет дейт. Кыргызстанга барып ишкерлик менен алектенгиси келген мекендештер үчүн бул да болсо жаңы багыт, жаңы мүмкүнчүлүк. Жүзүм чарбасы Кыргызстандын жаңы багыты болушу мүмкүн. Баса, эгер сиз Кыргызстанга Россиядан же Кыргызстандан Россияга кандайдыр бир жакан жүктөрдү, документтерди тез арада жеткиргиңиз келсе, анда биздин өнөктөшүбүз Осман Экспресске кайрылсаңыздар болот. Алардын номерлери төмөндө белгиленген. Кайрылыңыздар, ишенимдүү кызмат көрсөтүшөт.